Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы деле улантабыз өзүбүздүн чыгарылыштарыбызды. Бул Volvo 2000 жылы 8 модели XS70, объему 2, баасы да жазылып турат, $8000. Телефон номерлери 555 68 68 00. Пробеги 178.193 километр. Кен Volvo анча-мынча келе бербейт биз жака. Люк бар экен. Мындай универсалбы же кроссовербы өкөн ортосунда жазып коюңуздар комментарийге билгендер. Салонуна көңүл бурсак, могул жакта экен бардыгы тең корректировкалары. Память сидений 3 режимде, электроприводтар менен. Мультируль, круиз контролю ушул жакта, рулдун өзүндө. Ички ушул салону ушундай экен. Бул жакта навороттор аябай жакшы экен. Функциялары бар. Баягындай дорожный немеден чыгып кетпеш үчүн полосадан, помощник при парковке, помощник спуска с горы, мен билгендерден. Жана мо близ деген кнопканы билбейт экен мен. Билгендер жазып коюңуздар. Подогрев сидений, двухзонный климат контроль бардыгы өзүндө. Жана таң калыштуу дагы старт стоп engine кнопкасы бар. Өчүрүп жандыруу машинаны. Кара кожа. Кожасы да мындай катуу да эмес, жумшак да эмес, орточо экен. Подлокотниги дагы кожа менен обшивкаланган. Баасын дагы кайталап коеюн. Баасы канча болуп калды? Баасы $8500 экен. Кагаздан кичине $500 кымбатыраак. Ээси келип биз ээсине маалымат алдык. Баягы близ деген кнопканы түшүнбөдө комментарий жазып койгула деген мал түшүндүрүп берди. Бул баягы круговой обзорго жардам бере турган кнопка. Кнопка экен. Камера аркылуу ар бир немесинде моундай камера болот. Машина круговой обзор кылат ушул жакта. Аркасында, капталында, алдында камералар бар. Ошол функция экен близ. Toyota Camry 50 кузов, американец. Объем 2.5, коробка автомат, телефон номерлери эсин. Кардарлар келип кызыгып атышат окшойт. Арка жакта көп тоскоол боло бербейли, мо ичинен көрсөтүп коеюн бир сыйра. Мындай электроприводта антизанос бар. Газ менен да жүрөт экен, но газовый датчиктер бар экен. Штатный монитор өзүнүкү. Приборный панели ушундай. Отургучтуна кайрылсак чекелери кожа, ортоңкусу ткань. Баасы $13.000 дедиңер, а? $12.000. Hyundai Sonata Кореядан. $2012, объему 2, коробка автомат. Так, ички салон тартып берейин. Ички салонда кенендиги аябай жакшы. Бул себеби бая бизнес класстагы эле машиналардын бири деп эсептеймин. Так, подогрев сидений бар 2 режимде. Штатный монитор, приборный панели, мультируль.
Климат контроль дагы мондай электронный, мындай жакшы, ыңгайлуу. Баасы $8,500 деп атат. Айтылыш баасы. Honda Illusion. Мындай чоң эле минивэн. $2,004, объемы 2,4, баасы $10,500. Эси жок экен, ички салон тартпайын десем. Mo Honda Civic сатылып тур. Башында эле айтып коеюн. Бирок көрүнүшүн билип алдылар, баасын билип алдылар. $6,800 сатылып тур. Жылы канча? 2008. Гибрид эмеспи? Жок. Гибрид эмес, простой 2 объемда. Коробка автомат. Эми ушунун жанында машиналардан баштай берели, катар кете беребиз. Кызыл Aveo чейин. Биринчи мына Honda Jazz, экинчи поколениядагы Европадан, а? 2009, коробка механика, телефон номерлери эсин, объемы 1,3. Ички салон тезирээк көрсөтүп берип коеюн, көп кармалбай эле. Ушундай абалда. Бул канча болуп атат баасы? $6,600. Эми дагы ушун эле жанында көк түстө дагы Honda Jazz 2. Бул көгү максимальная комплектацияда экен. Бул да коробка механика 2009, объемы 1,4. Европадан. Балондору 185/55, 16-лык, 16 дюйм. Мооларда бир өзгөчөлөнүп турат, Honda деп жакшы, өзүндө тартат. Бунда ички салонуна кайрылалы. Кнопка VSA бар. Антизанос деген түшүндүрөт мында караганда. Климат контроль, мо электронный. Бул канча болуп атат? $7,000. $500 кымбатыраак. Шунун жанында дагы бир кызыл Honda Jazz. Бул биринчи муундагы поколение. Бул да ошо Европадан. Айымдарга жагымдуу эле болуш керек. Коробкасы автомат болсо, коробкасы механика экен. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Ички салону кыскача түшүндүрүп коелу. Көрсөт. $5,600 баасы. Жана ушунун жанында Toyota Yaris 2008, объемы 1,3. Бул да Европадан. Телефон номерлери эсин. Салонуна көңүл бурсак, бунуку жөнөкөй эле экен. Максимал жөнөкөй, даже алдыңкы айнектери мындай механический ручной көтөрүлөт. Көп деле түшүндүрүштүн кереги жок. Сиденьялары материал тряпочный, жакшы эле, жыртык жерлери жок. $6,000 баасы. Toyota Yaris.